Саламатсызбы, сиздер менен БК Медиа каналы. Эгер биздин каналда биринчи болсоңуз, подписация баскычын басып, каналга катталып коюңуз. Министр болбой эле Тилек Токтогазиев Швейцария менен келишим түздү. Швейцариянын Nestle компаниясы Кыргызстандан айыл чарба азыктарын сатып алууга даяр. Бул тууралуу жеке ишкер өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Тилек Токтогазиев Швейцарияда аталган компания менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын айтымында ишкана Кыргызстандын жемиштери даамдуу болоорун белгилешкен. Эми биз жемиштер, мөмөлөрдү жана жаңгакты көрсөтүлгөн көлөмдө сатууга келиштик. Алар биздин азыктарды кайра иштетилген түрдө сатып алууга даяр, деди ал. Тилек Токтогазиев Европага экспортко кызыккан фермерлерди Кыргызстандык агрардык ассоциациясынын жана өндүрүшчүлөрүнүн альянсына кошулууга чакырды. Белгилей кетсек, Тилек Токтогазиев өзүн айыл чарба министрлигин жетектөөгө сунуштаган, бирок премьер-министр ишкерди жаш жана тажрыйбасы жетишсиз деп тапкан. Алмазбек Атамбаев мажбурлап суракка алып барса баарына даярмын. Алмазбек Атамбаев эгер ички иштер министрлиги аны мажбурлап суракка алып барса баарына даяр экенин билдирди. Анын айтымында милициянын ыкчам кызматкерлерин үйүнө киргизбейт. Эмне үчүн үйүмө киргизишим керек? Мен жакындарымды гана үйүмө киргизем. Аларды чындык кызыктырбайт. Алардын милдети Атамбаевди сүйлөтпө. Ошондо баары унчукпай калат деп ойлоп жатышат, деди ал кечээ 9-июлда Кой Таштагы үйүндө. Алмазбек Атамбаевдин юридикалык өкүлү Сергей Слесарев ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына баруудан баш тарткан. Ал мындай чечимин чакыруу кагазы мыйзамдын негизинде жазылбаганы менен түшүндүргөн. Чакыруу кагазы мыйзамдын негизинде жазылган эмес, Атамбаевдин иммунитети күчүндө. Кагазды кечээ жөнөтүп бүгүнкүгө чакырып жатышат. Кагаз менен таанышуу үчүн убакыт керек. Мен кат жөнөтүп тергөөчү менен сүйлөшөм, деди юрист. Алмазбек Атамбаев ички иштер министринин башка тергөө башкармалыгына күбө катары суракка чакырылган. Чакыруу 8-июлда Атамбаевдин Кой Таштагы үйүнө жеткирилген. Кагазды КСДПнын өкүлү Таалай Усубалиевке аймактык милиционер тапшырган. Чакыруу кагазында Атамбаев тергөө башкармалыгына 9-июлда эртең менен барышы керек деген жазылган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев бул боюнча комментарий берип, суракка барбай турганын айтты. Мен эмне үчүн ийимге барышым керек? Жада калса бул кагазды колума да албайм, анткени бийлик укук талаасына кириши керек, деген Алмазбек Атамбаев. Гүлнара Каримованын Франциядагы үйлөрү 2 эсе арзан сатылды. Франция Гүлнара Каримованын Париждеги мүлкүн сатуудан түшкөн пайданы Өзбекстан өкмөтүнө которот. Бул тууралуу 9-июлда Франциялык радиосу прокурор Николя Баетова шилтеме берүү менен билдирди. Гүлнара Каримованын Париждеги мүлкү 2019-жылы жазында 14 миллион еврого сатылган. Бул ал өзү сатып алган баага караганда 2 эсеге төмөн. Сатуудан түшкөн акчанын 3 миллион евросу тергөө үчүн кеткен чыгашаларды жабуу үчүн жумшалат. Прокурордун айтымында кеп Гүлнаранын Париждеги Батерес, Сен-Тропедеги вилласы жана Версалдан алыс эмес жайгашкан Груссиядеги хан сарайы жөндөөлүп жатат. Франциялык тергөөчүлөр бул объектилер чет өлкөлүк телекоммуникациялык компаниялар берген парага алынган деп эсептешет. Каримованын Франциядагы мүлкү тууралуу акыркы чечим ушул жылы чыккан. Өзбекстан өкмөтү менен 18 ай бою сүйлөшүү жүргөн. Өзбекстан өкмөтү канча акча алары белгисиз. Француз басылмаларынын билдиришинче, Гүлнара Каримова Париждеги Батерен 31 миллион еврого, вилласын 2 миллион 400 миң еврого, хан сарайын 28 миллион еврого сатып алган. Жантөрө Сатыбалдиев сот процесске колуна кишен салып алып келип жатканына арызданды. Бишкектеги Свердлов райондук сотунда Бишкек жебинин модернизациялоо иши боюнча ачык соттук отурум өтүүдө. Сотто Инара Глядзединова төрагалык кылууда. Мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев айыптоочулардан ичинде өзүн дагы процесске колуна кишен салып алып келип жатканын арызданды. Анда бутубузга дагы кишен салсын, биз эч жака качкан жокпуз, анда кайсы гумандаштыруу тууралуу сөз болуп жатат, деди ал. Сот бул жалпы тартип жана баарына бирдей колдонула тургандыгын айтты. Эске сала кетсек, эксперттердин таянагы боюнча Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашыруудагы коррупция фактысына мамлекетке 5 миллиард 439 миллион сом көлөмүндөгү зыян келтирилген. Мындан улам мурунку премьер-министр Сапар Исаков, экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энергия холдингдин мурунку башчысы Айбек Калиев, электр станциялар ишканасынын мурунку башкы директору Салайдын Авазов, Улуттук энергия холдингдин башчысынын мурунку орун басары Жолдошбек Назаров, Бишкек жебин модернизациялоо башкарма тобунун директору Темирлан Биримкулов жана мурунку финансы министри Ольга Лавроваларга кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана коррупция боюнча айып тагылууда. Жалал Абадта 11 жаштагы кыз жүк ташуучу автоунаанын алдында калып каза болду. Жалал Абад шаарынын Спутник ичи шаарчасындагы Роза Азимова көчөсүнөн жүк ташуучуна 11 жаштагы кызды коюп кеткен.
Өспүрүм кырсык болгон жерден каза болуп, айдоочу из жашырган. Бул тууралуу облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Айбек Сатыбалдиев билдирди. Анын айтымында окуя бүгүн 10 июлда саат 11:00 чамасында болгон. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып, качып кеткен айдоочуну шаардын аймагынан кармашкан. Учурда окуянын чоо жайы такталууда, деди ал. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, иликтөө иштери уланууда. Улуу Британияда линзасын чечпей душка түшкөн 29 жаштагы адамдын бир көзү көрбөй калды. Улуу Британияда линзасын чечпей душка түшкөн 29 жаштагы адамдын көзү көрбөй калды. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Шрусбери шаарынын Ник Хамфрис аттуу тургуну учурда дагы бир оор операцияга даярданууда. 2018-жылы Хамфрис оң көзүнүн карегинде так пайда болгонун байкаган. Кийин дарыгерлер инфекция экенин жана ал линзага суу тийгенден пайда болоорун аныкташкан. Арадан көп өтпөй анын көзү такыр көрбөй калган. Бүгүнкү күнгө чейин ага бир нече операция жасалган, бирок жылыш болгон эмес. Учурда анын карегине оор операция жасалышы күтүлүүдө. Ник бул тууралуу мындай нерсе башыма түшөт деп эч качан ойлонгон эмесмин. Эгер линзанын айынан көзүмдөн айрылып каларымды билгенимде, аны эч качан колдонбойт болчумун деп айткан, деп айтылат маалыматта. Бажы кызматы 6 ай аралыгында аткезчиликтен казынага 101 миллион сомдон ашык киреше киргизди. Бажы кызматы 2019 жылдын 1,5 жылдыгынын жыйынтыгы менен аткезчиликтен казынага 101 миллион сомдон ашык киреше киргизди. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Бузуулардын бирдиктүү рейстерине 623 факты катталды. Бул 2018 жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 102 фактыга жогорулады. Айып санкциялары жана товарлардын наркы 4,3 миллион сом суммасында өндүрүлүп, бажы төлөмдөрү 65,4 миллион сом суммасында төлөндү. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине 120 факты катталды. Бул 2018 жылдын ушул эле мезгилине салыштырганда 25 фактыга көп. Мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын орду 31,5 миллион сомго толтурулду. Бардыгы бюджетке кошумча түшүүлөрдүн суммасы 101 миллион сомду түздү деп айтылат маалыматта. Текебаевди камактан бошотпосо, Атамекен оппозицияга өтөт. 16 июлда сот Өмүрбек Текебаевди түрмөдөн чыгарбаса, Атамекен партиясы толугу менен оппозицияга өтөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мурдагы вице-спикери, Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Асия Сасыкбаева билдирди. Ал өлкөдөгү саясий абал, камактагы партиялаштары жана коомдогу курч маселелер боюнча пикири менен бөлүшүп жатып, бүгүнкү бийликти чымчылап өттү. Аида Салянованын жазыксыз камалып жатканына басым жасады. Бүгүнкү күнү Атамбаев оппозицияда экени белгилүү. Эгер Текебаевди оппозицияга өтсө, кырдаал өзгөрбөйбү? Атамбаев жок, таяк жегенди сагынган Кожобек Ырысбаев эми кимден таяк жейт? Атамбаев президент кезинде кең байлыктар боюнча парламент комитетинин жетекчиси Кожобек Ырысбаевди киргизип алып, курсагына ургулап, бир аз разминка кылып алчу экен. Коколой башы менен парламентке келген Кожош Атамбаевдин убагында миллиондогон байлык топтоп, бүгүнкү күндө Алтынбек Сулайманов сыяктууларга артынан күлүп, миллионерлердин алдыңкы сабында. Японияга барып, элге шылдың болгону менен өзү ал жоругун эстесе каткырып күлөт. Эми Атамбаевга тескери кара ушатып калган, аны сабай турган киши жок. Кээде Атамбаевче курсакка ургулаган кимдир бирөө табылып калбаса, Кожошуң менен эми башкаларды киргизип алып курсакка ургулоочу учур келди деп алаканын сылап турат, дейт. Балбан Нуржигит Кеңешбек уулу Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Кыргызстандык Балбан Нуржигит Кеңешбек уулу күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль тагынды. Мелдеш ушул тапта Таиланддын Чонбури шаарында өтүп жатат. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалыматына ылайык, Нуржигит Кеңешбек уулу грек-рим күрөшүнөн 67 килограммга чейинки салмакта килемге чыкты. Алтын байге үчүн болгон беттеште Кеңешбек уулу ирандык Бахрам Тайыр Маруфхани Имчех менен күч сынашып, 6-0 эсебинде жеңилди. Жыйынтыгында ирандык балбан Бахрам Тайыр Маруфхани Имчех Азия чемпиону атыкса, Нуржигит Кеңешбек уулу күмүш медалдын ээси болду. Буга чейин Кеңешбек уулу мелдешти чейрек финалдан баштап алгач, кореялык Мин Сеон Практы 11-2 эсебинде, жарым финалдык беттеште өзбек балбаны Умитжан Ахраровду 4-3 эсеби менен жеңди. Нуржигит Кеңешбек уулунун күмүш байгеси аталган мелдештеги Кыргызстандын курама командасынын капчыгындагы экинчи медаль. Турнирдин биринчи күнүндө грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күрөшкөн Акылбек Талантбеков күмүш медаль утту. 9 июлда башталган күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионаты 14 июлга чейин уланат. Балбандар грек-рим күрөшүнөн сырткары эркин күрөштөн жана кыз келиндер күрөшүнөн күч сынашат.
болот.